Кыргыз эли кече оор жоготууга учурады. Кыргыз адабиятынын классиги, Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз эл акыны Сүйүнбай Эралиев 16 июль күнү 95 жаш курагында мезгилсиз дүйнө салды. Калеминен мекенди сүйүү, адамдык асыл нарктарды баалоо жана ага үйрөнүү, өмүрдү баалоо сыяктуу түбөлүктүү саптар чыккан эл баатыры туурасында Уланбек Дыйканбаев баяндайт. Сүйүнбай Эралиев согуштан алган жарааттары козгоп бир ай мурун ооруканага түшүп дарыланган. Сапары карыган эл баатыры кечээ келгис сапарга аттанды. Учурда жакындары оор жоготууга кабыргасы кайышып турган чагы. Майрыске биздин үй эле бүт кыргыз элине эле чоң жоготуу болуп атат. Элдин баары ушу Сүйүнбай Эралиевди аябай сыйлачы, жакшы көрүшчү. Бул киши менен дайым үйүнө келип, кабар алып, учурашып турушчу. Аябай эле чоң жоготуу болду. Биз үчүн да аябай кайгырып атабыз. Сымбарлыч. Мен алмаз. Бул Сүйүнбай Эралиев түшкөн акыркы тасманын бири. Ушул жылы 7 майда президент Алмазбек Атамбаев улуу ата мекендик согуштун катышуучусуна барып жолуккан. Өлкө башчы ардагерди жеңиш күнү менен кызуу куттуктап, ден соолугунан кабар алган болчу. Сүйүнбай Эралиев президентке көңүл бурган үчүн ыраазычылык билдирген. Айкен тебете жарашат деп айтчылар. Ой, рахмат айланайын, рахмат. Билип атам эскен. Ал эми бул тасма 2013 жылы октябрь айында тартылган. Кыргыз эл баатырынын туулган күнүнө карата Ала Тоо маалымат программасынын чыгармачыл тобу акындын басып өткөн жолун, чыгармачылыкта калтырган изин чагылдырган репортаж даярдаган. Yaralığın uşul yerden biz, yaş bolu velelay görgönbiz. Geldi suyu ver için, can dese de candı bergen biz. Сүйүнбай Эралиев 1921 жылы Талас жергесинде жарык дүйнөгө келген. Мектепти аяктаган соң 1941 жылы кан күйгөн майданга аттанып, мекенине 1944 жылы жарадар болуп келген. Акындын ырлары 1939 жылдан тарта жарыялана баштаган. Жазуучу согуш аяктап, жай турмуш башталганы калемин алып чыгармачылыктын даңгыр жолуна түшөт. Ал кыргыз окурмандары үчүн орус адабиятынын классиктери Александр Пушкиндин, Михаил Лермонтовдун, Александр Твардовскийдин чыгармаларын которгон. Поэзия дүйнөсүнө сүңгүп кирип, Эралиев кыргыз поэзиясында биринчи болуп, эркин ыр формасын 1966 жылы жазылган Жылдыздарга саякат поэмасында пайдаланган. Кыргыз адабиятына зор салым кошкон элдин акыны 95 жаш курагында жарык дүйнө менен кош айтышты. Сүйүнбай агабыз интеллектуал, маданият, дегеле руханий дүйнөнүн астында жүргөн кишинин абдан бир кичпейил, абдан бийик, абдан бир тунук ойлордун үлгүсү болчу деп айтсам жаңылбайм да. Эрчип Сооронбай Жусуев менен Сүйүнбай Эралиев экөө эрчип бирге жүрчү эле, мына заман ушул экен. Эрчип экөө тең быйыл чогуу кетерди. 95 жашында дүйнө салды. Эми бул чын айтканда кыргызда айтып коет эмеспи? Бул той деп. Кудай берген жаштарда үзүрлүү эмгек көрдү. Эли журтуна эстен каткыс эмгектерин калтырып кетти. Бул бир гана эл акыны эмес, эл баатыры десек бекеринен ошо элибиздин сыймык болчу да. Оор жоготууга учурап мүңкүрөп турган убагыбыз. Маркумдун жакындары, бийлик өкүлдөрү акынды акыркы сапарга узатуу зыйнатында камылга көрүп жатат. Эртең биздин улуу эл акыны кыргыз эл баатыры Сүйүнбай Эралиев атабызды акыркы сапарга узатуу зыйнаты эртең ошо 18 июль күнү саат 10-до башталат. Бул Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында болот. Акындын сөөгү эртең ала арча көрүстөнүнө коюлат. Уланбек Дыйканбаев, Бекназар Шерманбетов, Коомдук 1-канал, Жума кайрык. Кыргыз эл акыны Сүйүнбай Эралиевдин көзү өтүп кеткендигине байланыштуу Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев, Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баштаган бир катар мамлекеттик ишмерлер кыргыз элине көңүл айтты. Кыргыз эли жана улуттук адабият оорду толгуз оор жоготууга учурады. Улуу ата мекендик согуштун ардагери, Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз эл акыны Сүйүнбай Эралиев 95 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Сүйүнбай Эралиев 1921 жылы 15 октябрда Талас районунун Үч Эмчек айылында туулган.
Сүйүнбай Эралиев 1940-жылы орто мектепти бүтүргөн. 1942-44 жылдары улуу ата мекендик согушка катышып, оор жарадар болгон. 44-51 жылдары Талас облустук Лениндиктүү гезитинин жоопту катчысы, Кыргызстан пионери гезитинин жоопту редактору болуп иштеген. 1955 жылы КПСС Борбордук комитетинин алдындагы жогорку партиялык мектепти аяктаган. 1959-65 жылдары Кыргызстан жазуучулар союзунун башкармалыгынын катчысы. 1965-67 жылдары Москва шаарындагы жогорку адабияттык курстарда угуучу. 1967-84 жылдары жазуучулар союзунун башкармалыгынын адабий кеңешчиси. 1984 жылдан тартып Кыргызстан жазуучулар союзунун кыргыз акындарынын ассоциациясынын жетекчиси болгон. Сүйүнбай Эралиевдин алгачкы ырлары мезгилдик басма сөздө 1939 жылдан жарыялана баштаган. Анын алгачкы поэтикалык жыйнагы «Биринчи жаңырык» деген ат менен 1949 жылы жарык көргөн. Анын 1959 жылы жарык көргөн Ак мөөр поэмасынын жаралышы өз убагында кыргыз поэзиясындагы чоң окуя болгон. Акындын «Түнкү сыр», «Уяң жылдыздар», поэма о любви, «Күндөр», «Жайында», «Жылдыздарга саякат», «Упрямая красавица», «Өмүрлөргө саякат», «Жол», «Сан тоолор», «Каркыралар», «Кыргыз жаны», «Айыл ырлары», «Тандалмалар», «Избранные», «Кыштак кечтери», «Кызгылт багымдат», «Дүйнө», ырлар жана поэмалар жана башка чыгармалары жарыкка чыккан. Сүйүнбай Эралиев салттуу поэзияны асемине келтирип чегелей билген. Эркин ырдын поэтикалык ойго, анын мазмунуна кыт куйгандай төп келип, чырайына чыгарып турган формасын тапкан. Аны кыргыз ырынын табиятына кынаптап кыйыштырган. Көркөм ыкмалардын, поэтикалык жалпылоолордун бийик деңгээлине батылдык менен көтөрүлүп чыккан. Акындын «Жылдыздарга саякат» поэмасы өзүнүн тематикасы, образдык структурасы, көркөм формасы жагынан кыргыз поэзиясына жаңыча көрүнүш, новаторлук катары кирген. Поэманы ошол кездеги союздук жана чет өлкөлүк окурман журтчулугу жылуу кабыл алган. Сүйүнбай Эралиев Чыңгыз Айтматовдун «Кызыл жоолук жалжалым» повестинин негизинде «Ырым сен» аттуу поэма драма жазган. Андан кийинки «Жол», «Ак жыттар», «Кызгылт багымдат», «Кесир инсан», «Дүйнө» жана башка поэмаларында, ырларында да автор согуш, азыркы дүйнө, мезгил, жердеги адамдын жашоосу жөнүндө терең философиялык ой толгоолорун камтыган. Сүйүнбай Эралиев котормо жаатында да жемиштүү эмгектенген. Ал Твардовскийдин «Василий Теркин» поэмасын бардык жагынан түп нускага дал келчүдөй даражада которгон. Акын Уитмен, Тагар, Исенин, Турсунзаде, Рождественский, Боруздин, Межелайтис, Шиллер сыяктуу дүйнөлүк поэзиянын мыкты өкүлдөрүнүн чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Карагалпак эл дастаны 40 кызды кыргызчалаган. Чыгармалары орус, англис, испан, ошондой эле мурдагы СССР элдеринин тилдерине которулган. 1974 жылы Сүйүнбай Эралиевке кыргыз эл акыны ардак наамы ыйгарылган. 1981 жылы акын Фадеев атындагы бүткүл союздук адабий сыйлыкка татыктуу болгон. 1986 жылы «Кыштак кечтери» аттуу китеби үчүн Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгын алган. 1998 жылы Казакстандын адабият жана өнөр тармагындагы эл аралык Жамбыл атындагы сыйлыгы ыйгарылган. Ал эми 2000 жылы кыргыз жана казак элдеринин ортосундагы достукту чыңдоодогу зор салымы үчүн Казакстан Республикасынын Алтын көпүр аттуу эл аралык сыйлыгы берилген. Сүйүнбай Эралиев элдердин достугу ордени, улуу ата мекендик согуштун 1 даражадагы ордени, 3 жана 1 даражадагы Манас ордендери, ардак грамоталар жана көптөгөн медалдар менен сыйланган. 2006 жылы Сүйүнбай Эралиевке Кыргыз Республикасынын баатыры ардак наам берилген. Тирүүсүндө кыргыз поэзиясынын классик аталган Залкар акын Сүйүнбай Эралиевдин өмүрү жана чыгармачылык жолу кийинки муундарга өрнөк болуп кала берет. Анын ысымы кыргыз элинин эсинде түбөлүк